Сооротуучу Кудай. 19-июль. Жаш эне кичинекей велосипедин болгон күчү менен тээп бараткан кызынын артында келе жатты. Кыз өтө катуу тээп баштады эле. Мындай ылдамдыкта ал башкаруусун жоготуп, велосипедден кулап түштү да тизесин оорутуп ыйлап жиберди. Апасы дароо чуркап келип, кызынын жанына тизилип отура калып, эңкейип, кичинекейинин тизесин өптү. Анын бул ыкмасы дароо ишин аткарды. Кичинекей кыз жыгылбагандай болуп эле тура калып, көзүнүн жашын аарчып, велосипедине секирип отуруп, жолун улады. Мындай ыкма жүрөк ооруларды да так ушундай тездикте айыктыра алса кана. Баласын соороткондой эле Кудай бизди сооротуп, ооруну жеңилдетүү үчүн бизге ийилет. Теңир бизди ар кандай жолдор менен сооротот. Ал рухубузду бекемдей турган ыйык жазуунун аяттарын эсибизге салат. Ал досубузга биз жөнүндө эскертип кое алат. Ал бизге колдоо сөздөрү менен кат жазышы мүмкүн. Көйгөйлөр тез эле чечилип калбашы мүмкүн. Бирок бизди сооротуу үчүн Кудай өз убагында келет. Ошондо биз кайраттанабыз жана жолубузду улантабыз. Кудай сени кантип сооротту? Сен мунун аркасында кантип башкаларды соорото аласың?